Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Москва шаарындагы мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму бүгүн кайрылуу келип түштү эле. Москва шаарында эмгектенип жүргөн Султанбеков Жеңишбек байкебиз эмгектенип жүрүп, стройкадан кулап, омурткасын үч жеринен чыгарып алыптыр. Колунун муундары да чыгып кеткен, жамбаш сөктөр жанчылып калган, жаракат кеткенби белгисиз, аябай кыйналып оор акыбалда. Кыргызстанга кетип калайын деп бизге кайрылды эле. Өзү жакында эле башка областан келген, ошон үчүн каражаттары жок. Ошого биз мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюму колубуздан келишинче жардам берип, билетин алып берип, Кыргызстанга жөнөтүп коелу деп азыр келип ал абкалын сурап отурабыз. Жеңиш байкенин өзүнүн оозунан дагы азыр эмне болуп кулаганын сурайлы. Жеңиш байке, айтсаңыз, эмне болуп кулап кеттиңиз? Хорошо. Ассаламу алейкум, туугандар. Мен торговый центрда демонтаж кылып атканбыз, үстүн кулатып атканбыз. Потолокту ошол убакта лесанын үстүнөн потолоктун провод лесанын сүйрөп басып калды, жыгылды. Жамбаш сөөктөр жута жарака кеткенби, үч омурткам чыгып кетиптир, барып салдырып келдим. Колдон муунан чыгып кетиптир, аны салдырып келдим. Азыр жылбайт, баса албайм, кичинеден эмгектеген жардам берет, балдар басып атам. Өзүм Тюменден жакындарак экен, жакын Москвага. Жерде пока временно иштеп аттым да. Ушу кайрымдуулук, ушул кыздарга кайрылып атам, туугандарга ушундай бүгүн келишиптир. Эртең буюрса билетин алып Кыргызстанга салып беребиз деп атышат. Ошол жакшылык, баарыңарга чоң рахмат. Кайрымдуулук уюмуна баарыңызга ыраазычылык. Чоң рахмат байке, сизге дагы ден соолук каалайбыз. Аллахым шыпасын берип берет, өз мекенибизге барып сакайып кетиңиз. Урматтуу туугандар, Жеңишбек байкебиз 70-жылкы Токмок шаарында жашайт. Анан буюрса эртең билет алып, азыр билет алабыз дагы, эртең аэропорттон узатып келебиз. Анан Бишкек барганда дагы каражаттар жетишсиз жок. Ошого колуңуздардан келишинче кайдыгер карабаган боорукер, жакшы инсандардан жардам сурайбыз. Колуңуздардан келишинче аз да болсо көмөк көрсөтүңүздөр. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.